Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Кандайсыздар тугандар? Бүгүн мен жан дүйнө тууралуу сүйлөгүм келди. Жан дүйнөбүздү биз бакча деп элестетип койсок, ар бир багбан өзүнүн бакчасын аябай сонун карайт. Тикенектерин үзөт, чырмокторду калтырбайт, ашыкча чөптөрдү үзүп, жерди жумшартып, суу берип, сугарып турганда, ошол бакчанын ичиндеги гүлдөр аябай сонун болуп гүлдөйт. Бакчанын ичиндеги мөмөлөр сонун өзүнүн мөмөсүн берет. Ошол сыңарындай бакчада эле биздин жан дүйнөбүздү, өзүбүздүн жан дүйнөбүздү ичине эч кандай тикенектерди, ашыкча, жаман нерселерди, мусурларды киргизбесек, биздин жан дүйнөбүздөгү гүлдөр аябай сонун болуп ачылат. Мөмөлөрүбүз өзүнүн мөмөсүнүн жемишин берет да. Биз эмне кылабыз? Мисалы үчүн ар бир адамда сизди айтып көрсөм, барып кошунаңдын үйүн жыйнашып койчу же кошунаңдын огородун тазалашып койчу деп айтса, анан барбайм мен. Өзүмдүн үйүмдү жыйнап алайынчы, биринчи өзүмдүн огородумду жыйнап алайынчы дейбиз, эмнеге өзүбүздүн жан дүйнөмдү тазалап алайын, анан кийин мен башканыкына барам деп айтпайбыз. Биз бирөөлөрдүн жан дүйнөсүн антип койбойбу, мынтпептир да, ал бекер сүйлөптүр да, таарынбай эле койбойбу дегендей кылып биз башка адамдардын чек арасынан өтүп, алардын жан дүйнөсүн тазалаганга аракет кылабыз. Өзүбүздүн жан дүйнөбүздү карабайбыз да. Биз качан гана өзүбүздүн жан дүйнөбүз менен алек болгондо, ичиндеги мусурларды алып, таарынуу, бул мусурларга эмне кирет? Таарынуу, кыжырлануу, көрө албастык, деги эле көп да, көп нерселер кирет бул мусурларгачы. Ошолорду биз ичибизге толтура берсек, жан дүйнөбүз эч качан гүлдөбөйт. Жан дүйнөбүз гүлдөбөсө, биздин сырткы кебетебизге да чыгат да, аябай мындай жылдызыбыз жок болуп, качан биздин жан дүйнөбүз гүлдөгөндө биздин жылдызыбыз жанып, өзүбүз жаркырап, аябай адамдар менен жакшы түшүнүшүп, айлана чөйрөбүздү дагы түстүү көрө баштайбыз да. Бир гана ак кара эмес, жашыл, кызыл светтерди, жаратылыштарды көзүбүздү ачып, сонун жакшы нерселерди көрүп, жашоодон ырахат алып жашай баштайбыз. Биз баардык ичибизге мусурларды толтуруп алып эле кыйналып жүрө беребиз да. Ошон үчүн ар бириңиздер мен күйөөмдү оңдойм, мен баламды оңдошум керек, мен кошунам антип койду, аны оңдошум керек, кайынсиңдини оңдошум керек дей бербей, биз ар кимибиз өзүбүздү оңдоодон баштасак, анан биздин айланадагы адамдарыбыз сыйкырчыдай болуп өзгөрүлө баштайт да. Өзүбүз аябай таң калып калабыз. Өзүбүздү өзгөртө берсек, жаныбыздагы адамдар кайсы мезгилде өзгөрүп калганын биз өзүбүз байкай калабыз да. Ошондуктан ар бириңиздерди өзүңүздөрдөн өзгөрүүнү баштаңыздар. Жан дүйнөңүздү тазалап, бактылуу болуп жашаңыздар.